Mына КамАЗ мына Гургайга жактан келип аткан жеринен маршрутка кичине секиндешип калгандан кийин бул маршруткадан бул жака отам деп ошо 5 кишини сүзүп кетиптир. Саат 7:30-8 чамасында. Мына магазин ээлери айтышы боюнча ошо КамАЗ өзүн управлять этпей калыптыр. Adam, umuyordum. Бүгін 2022 жылдың 24 июнь күні ертемен сағат 8:27-те Ош шаар башкармалыктын нөмөт кызматына ошол Ош шаарынын аягынын этегинде ушу Жыгач базарынын жанында Хоо үлгүсүндө автоунаа жолдон башкаруун жоготуп, жолдон чыгып кетип, жетинде турган адамдар басып калды деген маалымат түшкөн. Кырсып болгон жерге Ош шаар башкармалыктын ыкчам топ жана куткаруу кызматынын өзү курамы тартылган. Келген учурда ошол жолдун четинде 4 жаранды басып калган деп маалымат түшүп, куткаруучулардын жардамы менен ошо 4 жарандын бөлүктөрү чыгарылган. Ал чыгарылган жарандар бүт экспертизага жиберилди. Учурда азыр ошол автоунааны чыгаруу жана кырсыктын кесепеттерин жою иши жүрүп жатат. Кырсып болгон аймак ошол келип иш чараны жүргүзүп аткан учурда Кара Суу районунун аймагына тиешелүү болгону аныкталды. Tamam.